Азыркы кыздарга акча эле болсо болду. Акчаң жок, маңка экенсиң дейт бүгүнкү каарманыбыз Чыпалак Баатыр. Саламатсыздарбы? Кыргызтайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Видеону баштаардан мурда баарыңыздардан суранычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сизимизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү каарманыбыз Чыпалак Баатыр баардык нерсени томкорот, сүйрөйт, көтөрөт, чагат, кагат, майыштырат. Чыпалак Баатыр каймана аты менен Зарылбек Аликенов. Туулган жылы 1986 22 апрель. Туулган жери Чүй облусу Ысык Ата району Жетиген айылы. Билими орто. Үй бүлөлүк абалы бойдок 4-1 туугандын улуусу. Каймана аттары Чыпалак Баатыр 21-кылымдын кожомкулу. Саламатсыңбы Зарылбек? Алгач өзүңдү окурмандарга тааныштыра кетсең. Мени Чыпалак Баатыр деп бир тамада атаган. 20 жашымда тоонун боорунан жарым тоннадай чоң таш кулап жолду тосуп калыптыр. 2 бала оодара албай жаткан экен, жалгыз эле оодарып жолду ачкам. Андан кийин өзүмдүн айылымдан 50 литрлик 2 флягына көтөрүп 1,5 чакырымга чейин бардым. Ошондон баштап кара күчтүн ээси экенимди билип, ар кандай трюктарды ойлоп таба баштадым. 22 жашымда Бишкектеги опера жана балет театрына тапшырып, окуумду бүтө албай ары эмес же бери эмес болуп, ата-энемдин жанына бардым. Сыналгыдан таш жайнарды көрүп, балбандыкка кайра кызыгуум артты. Мурун айылда эле простой бала болуп жүрчүмүн. Бара-бара тойлорго барып, Чүй облусуна, андан кийин Сыналгы, интернет аркылуу бүтүндөй өлкөбүзгө таанылып, жылдызым жана баштады. Торпокту көтөрүп чапканым талкуу жаратты эле. Ал окуяга токтоло кетсең, торпок тирүү калдыбы? Торпокту көтөргөнүмдү көргөн кишилер жакшы дегендин ордуна акмак, тиги бу деп жамандап жазышыптыр. Чуу жараткан окуя 2015-жылы январда болгон. Мелис жездемикине барсам 5-6 чоочун бала жүрүптүр. Алар торпокту көтөрүп рекорд кылбайсыңбы дешкенинен 120-130 килограммга жакын торпокту кулачым араң жетип көтөрүп жатсам колуман түшүп кетти. Интернеттен көргөндөр атайын кылды деп ойлоп калышты окшойт. Видео толук тартылбай калыптыр да. Ошол маалда өзүм «Йо-майо, эми тууган болуп туруп, бул торпок үчүн 15-20 миң сом төлөйт экенмин да» деп ойлоп жүрөгүм түшүп калган. Торпок өлгөн эмес, 5-6 мүнөт өзөрүп жатып өзүнө келген. Кийин килейген бука болуп, керек болсо 1 жыл мурун сатылып да кетти. Сен өзүңдү 21-кылымдын кожомкулу деп тааныштырып жүрөсүң. Чын эле кожомкул балбанга окшошсуңбу? Кожомкул балбан 635 килограммдык ташты 2 колу менен 100 метрдей көтөрүп барса, мен суу толгон 40 литрдик 2 фляганын ортосунан аркан менен байлап, чыпалак менен көтөрүп 20 метр жерге чейин баргам. 11 тонналык автобусту чыпалактары менен 20 метр сүйрөгөм. 24 килограммдык гиряны 25 жолу көтөрөм. Тойлорго барганда алгач гиряны конокторго көтөртөм. 15 киши чыпалагы менен белине чейин эле көтөрө алышты. Бир да киши мага окшоп бийик 25 жолу көтөрө алган жок. Мен кыйындын кыйыны болуп жатам да. Жалпылап айтканда чыпалак менен 15 кол, чоку, моюндар менен 10 өзүмө таандык өнөрүм бар. Ошондуктан мени 21-кылымдын кожомкулу десе болот. Трюктардын баарын өзүң ойлоп табасыңбы? Тамадалар трюктарыңды көбөйтүп, номерлериңди өзгөртпөйсүңбү деп үйрөтө беришет. Мен оор атлетчи эмесмин да. Керек болсо 200-300 килограмм штанга көтөргөндөрдүн баардыгын сындыргам. Штанганы чыпалак менен көтөрүп, ордунан козгоп, мелдешпейлиби десем эч кимиси болбой коюшкан. 25 трюкту деле бирөөнү туурабастан ойлоп табуу оңой эмес, фантазия керек. Күнү-түнү уктабастан баарын изилдеп таптым. Жумуртканы кабыгы менен бүкүлү жутканыңды интернеттен көрүп калдым. Илгери балбандар тайдын томугун жутушчу экен. Азыр тайдын томугун жутайын десең катуу да. 21-кылымдын балбаны болгон соң жумуртканы жутуп көрөйүн дедим. Ал дагы кокусунан башталган. Бир ирет Мелис жездем дасторкондо турган 3 жумуртканы көрсөтүп, жутуп көрбөйсүңбү деди. Майлабай кургак эле бирөөсүн кыйналбастан жуттум. Экинчиси араң, үчүнчүсү зорго кетти. Бул өнөрдө 3 жумуртка көптү кылат экен. Көрсөм менин маңдайыма жазып коюптур да. Ошолорду кыла аласың, духуң жетет депчи. Башка балбандарды өзүңө атааңдаш көрбөйсүңбү? Эми атааңдаш болгудай башкалар мага окшоп чыпалак менен өнөр көрсөтүшкөн жок да. Балбандар сыналуу эле болгондуктан аларды сыйлайсың. Спортчу ырчыларга окшоп жайнап кеткен жок да, агылып. Балбандардан лайкта ашып кетсе бешөөбүз эле жүрөбүз. Таш жайнардын дарегине туура эмес сөздөрдү айтып жүрдүң эле. Мамилеңер начарбы? Экөөбүз 2014-жылы 1 айдай чогуу иштешип, мамилебиз келишпей койгон. Өзү деле көзүмө көрүнбөй эле кой деп ачык айткан.
Ал эми ага асылып сөгүнгөн видеону атайын кылган эмесмин. Бир дос бала азгырып тартып, анан интернетке тыгып салыптыр. Ошентпей эле койсо болмок. Мени элге уят кылбай, эми ошону өчүртө албай жүрөм. Сөгүнгөн видеолоруңду туугандарың да көрүптүрбү? Эжелеримден бери көрүптүр ал видеону. Интернет деген опасный экен да. Жайылып кетет деп ойлогон эмесмин. Сөгүнүп бекер кылыптырмын. Ойлонуп сүйлөсөм болмок экен. Туугандарым түгүл, көчөдөгү элдин көзүн карай албай калдым. Баары эле жакшы эле көтөрүлүп келаттың эле. Эмне болду? Сөгүнгөнүңдү өчүртпөйсүңбү деп айтып жатышат. Интернетке жүктөгөндөр болсо өчүрбөйт. Өзүңдөн көр дегенсипчи. Же атайын мени авторитетимди түшүрөйүн деп жатышабы билбейм. Үй бүлө куруу үчүн кыз издеп жаттың эле. Сүйүүңдү таптыңбы? Таба элекмин. 23 жашымда Айсулуу деген өзүмдөн 2 жаш улуу кызды жактыргам. Ал мени үйүңө алып кетчи десе, мен ага эрте деп болбой койгом. Азыр ойлосом туура эмес кылыптырмын. Ошентип бактымды бир заматта учуруп жибериптирмин. Андан кийин сүйө элекмин. Андай кызга жолуга албай жүрөм. Азыркы кыздарга акча эле болсо болду экен. Акчаң жок, маңка экенсиң. Башка да өнөрлөрүң барбы? Рэп жазам, ырдайм, акындык, куудулдук жайым бар. 2009-жылдары рэп жазып, дос баламдын айылдаштарына окуп берсем, жаш балдардан бери каткырышпадыбы? Мунуңду тезинен интернетке чыгар, рэп дерзкий жана добрский экен дешти. 3D деген ырым интернетте хит болуп тарап кетиптир. Андан тышкары эркектер 2 тасмасында эпизоддук роль жараткам. Эми Ош шаарынын өзгөчөлүктөрү, кыздары тууралуу айта кетсеңиз. Кыздарды айырмалай тургандай Америка же башка өлкөдө эмесмин да. Баары кыргыз кыздары окшош эле го. Бирок Оштон эле өзгөчө меймандос экен. Келгенден бери менин фанатым. Өзүнүн джип унаасы менен шаарды кыдыртып чыкты. Ошко гастролдоп келгем. Артисттер менен келишим түзүп иштеп жатам. Социалдык түйүндөрдөгү негативдер тууралуу да айта кетсеңиз. Достуктагы адамдардын 1000 терс пикир жазса, 100 адам жакшы сөздөрүн жазышат. Алгачкы күндөрү пикирлерди окуганда жердин астына түшүп кеткендей болуп, жүрөгүм ооруган. Кийин адамдарга эч нерсе жакпай турганын түшүнүп, көнүп калдым. Видеолорумду көпчүлүк көрөт, бирок түшүнбөгөндөр негатив жаза беришет. Негативдерди окуган туугандарым да кээде ушул өнөрлөрүңдү токтотчу деп калышат. Кыргыз куудулдары тууралуу айта кетсеңиз. Алгач рекордчу катары эле чыккан болчумун. Кийин эле киного чакырышып, 2 ай гана тартылдым. Андан кийин тойлорго да чакырып калышты. Ал жерде Гирияны чыпалагы менен көтөрүп калсам, айрымдар кыйналбай жөн эле койчу дешсе, түшүнгөндөр сен эл кыла албаганды жасай турбайсыңбы деп калышат. Куудулдук талантың да бар экен, өзүң жалгыз чыкпайсыңбы деп калышат. Кыргыз эстрада жылдыздарынан адамгерчиликтүүсүн гана сыйлайм. Мага добурдун мамилеси жагат, аны сыйлайм. Жеке жашооңуз тууралуу да айта кетсеңиз. Учурда 33 жашка чыктым. Баары эле түгөй жокпу дешет. Достошкон кыздар бар, бирок алар сүйүүсүн ачык айтышпайт, бирок жаман көргөнүн да айтышпайт. Жогорудагы берүүбүз Супер KG Турмуш KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге жазып, коңгуроону басууну унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Өткөндө жаш кыздар ойсоңмайлар мындай өздөрүнүн характерин көрсөтүп шеф болгондорчу мен Кыргызстангачы. Мен биякта зарылып кеткен айтып кетмекчи сиздерге жакшы жагынанчы. Чай койбой иштеген болбойт, негизи келин болуп барганда любой келин куят кайнаталарына сыйлап дегендейчи. Анан төрөбөй иштегендер болбойт мындай. Эркектер деле стройка иштебей койсо болбойт да. Иштебей коем деп айтпайт да турабы, иштейт да. Кыймылдайт. Спортторду арчыман жасайт, любой кылат го, скакалка секрет пресс кылат дегендей. Анан кыздар андай характерине ыштагыла, кыргыздар антса өнүкпөйбүз. Андан көрө ушундай кызыл чайды коюп турсаңыздар, постоянно желание менен көңүлдүү болуп жүрөсүңөр да, бир калыпта жашап, ынтымактуу болуп, ажырашпай дегендей. Жана жолдошуңар жакшы сыйласаң, жолдошуң жакшы сыйлайт дегендейчи. Кызыл чай коем дегенде кой концерттен ыштагам дей, оюңарды. Ачык жайга жарыкка чыгарып ала дегендей. Кайрадан оңолуп баштагыла кыздар. Ой жаш кыздар анан кийин энетаңар. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.